Mana жолдоңдо атат. Ал жакты бүтүрдү. Bugün şu Karagöz Ayıl hökümetinde Жаңы Талада özümüzlerge belgili bolğanday былтыр ушул маалда пандемия учурунда Дорбук Аваздын бәйбичеси чоң энебиз өтүп, быйыл мына жылдыгын Дорбук Аваздын уул кыздары өзгөчө жылдыкты өткөрүп атат. Мамлекетибизде, районубузда, айыл өкмөтүбүздө көп жылдан бери ушу ыксыз чыгымдарды жок кылуу боюнча айтылып жүрдү эле. Дорбук Аваздын уулу урмат ушул элди, жаштарды, аксакалдарды ушул ыйман жолуна үндөп жүргөнүн бүгүн билдирип, чоң энебиздин жылдыгын өзгөчө ушул соопчулук жагына буруптур. Ошол соопчулук кылган иштерин мен сиздерге ушу айтып өтсөм, ачык эле пандемия учурунда биздин ушул Жаңы Тала айылында өзүбүздүн бир тууганыбыздардан өтүп кеткен Бишкектен келген жарандарыбыздар болду. Ошондо чыга албай аябай кыйналдык. Ошону өз көзү менен көрүп, мындан bir жума 10 күн мурун барып, мени менен маслихат кылып, өкмөт ака ушул жайканага чыкчу жолду ушу өзүнүн бир туугандарым, уул кыздарыбыз менен оңдойлу деген сөзүн айтып өттү эле. Мына ошол сөзүн актап, жайканага чейинки жолду заманбап, шагылдарды төгүп, оңдоп коюп өзүбүз күбө болуп отурабыз. Ошол жайканага адамдар отурчу навестерди куруп столдордон бери коюп коюптур. Буну көрүп, бул жак соопчулугуна сүйүнүп отурабыз. Андан кийин ушул өзүңүздөргө белгилүү мына бул жерге табыттарды жасап коюптур. Табыттарды. Андан кийин ушул айылда жакшылык, жамандык болуп калат деп, нержавайка ушу чай кайнатуучу самоварлардан бери уул кыздар жасатыптыр. Эң сүйүнүчтүүсү мына бул мечитке барып атабыз. Жаштар барып атат, аксакалдар барып атат. Чындыгын айтканда, жаштарыбыз агылып, ушул мечитке баргандыктан ошол жердеги электр энергиясын бүт өздөрүнүн мойнуна алып отурат. Урматтуу жамаат, Жаңы Тала эли, шуну угуп коюшубуз керек. Электр энергиясынын чыгымын Дорбук Аваздын уул кыздары мойнуна алышты, мындан кийинкисин. Андан кийин ошол кыштын мезгилинде суук болуп калат деп баарыбыз билебиз. Ошого ысык суу, муздак суу киргизип, отопление киргизебиз деген алдыңкы максаттар менен турушат. Мен айтамын ушу Жаңы Тала элинин алдында ушу урматтуу Дорбук Авамдын уул кыздары, ошол максатыңыздарга жетиңиздер. Жакында эле ошо кыш мезгили келип калат. Кыштын күндөрү ушу биздин аксакалдар, жаштар жылуу отуруп калат деген ниетте турабыз.
Эми мен ушул бүгүн молда акаларыбыз келип отурат. Мынау Каракулжа районунан өзүбүздүн жээнибиз Дастан ушул. Азыр ушул сөздү Дастанга берсем. Söz Dastan sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı avalar, ağalar, dostlar, eniler, eceler. Bugün köpten beri bizning samaganыбыз, köpten beri bizni oylanyp atkan uşu hökümetimiz aytıp ketkendey, ıksız çıgımdın bet açarı boldu Kuda kalasa. Eng çoң жыйынтык болду Kuda kalasa. Bardıq işlerden, bardıq жақсылыктардын жыйынтыгы болот дегендей, бүгүн ушул Дорук тагабыздын уулдары, кыздары, күйөөбалдары, жакын тууган уруктары, жердештери бардыгыңыздары биригип эң чоң, жакшы бу дүйнө жана ахирет, эки дүйнө рахат үчүн, эки дүйнө жакшылык үчүн чоң иш кылыпсыздар. Мынакей биздин телевидение келип тартып атат. Муну биздин Алла насип кылса, бардык Кыргызстан мамлекети бардыгына жөнөтөбүз. Алла разы болсун. Азыр өкмөтүбүз айтып кетти. Мен айтар элем, урматтуу бир туугандарым, абаларым, агаларым, биз тез эле өнүгүп кетебиз Куда кааласа. Биздин арабызда кыйналгандар калбайт. Эмне үчүн ушундай ишти биз кыла турган болсок, ар бирибиз кичинеден ушундай маарек өткөзө турган болсок, ушу эл үчүн, журт үчүн, өкмөтүбүз үчүн, мамлекет үчүн кичине элдин ушундай жактарын карап, кичине болсо да жардам берип койсок, Куда кааласа бул нерсе ишке ашып, келечеги жакшы болот. Мен айтарым, ушул кылган иштердин бардыгы Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам сүйүктүү пайгамбарыбыз айткан, садака экиге бөлүнөт. Жашыруун садака, жария садака деген. Бүгүнкү күндө иншалла ушул Дорук тагабыздын уулдары, кыздары, күйөөбалдары, туугандары, жердештери бардыгыңыздар жашыруун садака берип атасыздар, иншалла Алла кабыл кылсын. Бирок бүгүнкү күндө жария садака берип мынакей элди топтоп, элдин кандайдыр бир мүмкүнчүлүгүн аткарып чоң садака кылып атасыздар. Менин үмүтүм чоң, ушул садакадан, ушул жакшылык иштен дагы уланат деген үмүтүм чоң Куда кааласа. Бир эле ушул кемчилдик эмес, ушул айылыбызда, өкмөтүбүздө, районубузда чоң кемчиликтер бар. Ошондой кемчиликтерди биз бүтүрүп турсак, Куда кааласа, ушул төгүлгөн шагыл, ушул жасалган табыт, ар бир кымындай табыттын же ушул шагылдын ар бир ташы калмайынча, жок болуп кетмейинче сооп агып барып турат Куда кааласа. Ушул Дорук тагабызга дагы, тажеңебизге дагы, ушул жерде турган бардык тууган уруктарыбыздын өтүп кеткен ата-энелерибизге чын жүрөктөн Алла разы болсун деп биз мындай сыртыбыздан карап кое турган болсок, сыртыбыздан бир ыраазычылык билдире турган болсок, ошол нерсе барып турат Куда кааласа. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде ким жакшылык кыла турган болсо, чын жүрөгүнөн жакшылык кыла турган болсо, ал сооп ошого кете берет деди. Ким баштап койгон болсо. Эгерде деди жакшылык кылуу деди, чын жүрөгүңөрдөн келбесе, көңүлүңөрдөн келбесе, жүрөгүңөрдө жок болсо, анда жамандык кылбагыла деди туугандар. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, абаларым, тагаларым, Алла разы болсун сиздерден. Чоң сүйүнүч бүгүн Куда кааласа иншалла. Ушул сооп барып турат. Азыр мына өкмөттөр менен, аксакалдарыбыз менен, агалар менен сүйлөшүп чыктык бул Куда кааласа. Ушул нерсе ишке ашат деп үмүт кылабыз. Баарыңыздардан Алла разы болсун. Мына урматтуу аксыр, качан болсо ошол бир шарияттын нерсесинде элдин арасында ушундай бир кандайдыр бир элдер кыйналып аткан, элдер кысылып аткан, элдер аткара албай аткан, элдердин мүдөөсүн эме ашпай аткан бир шариятты бир ушунчалык караңгы нерселер ушу ар дайым чогулган сайын жээним ушундай кылайлы, мындай кылайлы, тигиндей кылайлы деп көп маслихат берет эле. Бирок убакыт сааты келмейинче ал нерсени кылыш кыйын экен туугандар. Бүгүн убакыт сааты келип, ушул бүгүнкү күндө ушул Дорук тагабыздагы, тажеңебиздагы, ушул жерде өткөн бардык момун мусулмандар сүйүнүп отурат иншалла. Азыр айтып кеттик. Албетте, бир эмес 5 жылкы, 10 жылкы сойсо болот эле. Бирок бул келечекти ойлоду туугандар. Ал рахат эки эле саат ал нерсе. Ошондуктан бул түбөлүктүү рахатты ойлоду. Түбөлүктүү рахатты ойлоду иншалла. Балким бизге билим аз өткөн, биздин ата-бабаларыбыз, аталарыбыз, энелер чоң сүйүнүштө турат. Ушундай жаан чачында айтып кетти, ушундай жайга чыгыш ушунчалык кыйын эле туугандар. Эң негизи ошол нерсени азыр айтып кетишти. 3 күндөн бери шагылдарды ташып, ушундай өтө чоң аракет кылдым мына 10 күндүн ичинде деп. Алла разы болсун урматтуу аксыр. Сизге, сиздин бир туугандарыңыз менен Морук тагабыз турат аксакал болуп, ушун уулдарына, кыздарына бардык туугандарга ыраазычылык билдирем. Куда кааласа бул нерсени биз эртең мына өкмөтүбүз биригип райондо жаябыз Куда кааласа.
rayonda jayabız, rayondan sүйünü oblastка, oblасттан республикага жеткиребиз деп үмүтүбүз чоң, Кудай кааласа. Иншалла дагы будан ары жакшылык иштерге күбө болойлу. Биздин үмүтүбүз чоң, дагы жакшылык иштерге дагы көп келебиз. Сиздерден үмүт кылабыз. Будан ары дагы жакшы чоң иштерди, жакшы согап иштерди кылып туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Рахмат, Молдака. Андан кийинки сөздү ушу Кеңеш айыл өкмөтүнөн Өмүр Молдо келип отурат. Өмүр aka, bir aka келип алсаңыз. Бир эки ооз сөз. Nahmeduhu ve nesalihi kerim amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuh. Jaratkan zat şu hurmat taksirden kılgan jakşılık işlerini kabul kılsın. Öte jakşı uçurda yüz görüşüp turabız, bardığımız jaan bolup kaldı deşimiz mümkün, biroq jaan bul Kuday Taala'nın rahmatı. Jaan jağıp atkandaki tilekler, bata dualar, kavlo tilekler kabul bolot eken. Şular kabul bolsun. Şu hurmat taksirden jakşılık kılgan soğuk işleri kabul bolsun dep niyet kılayla bardık olsun. Sebep hurmat taksirda duh var eken, erk var eken da. Bunu görüngen ele insan kıla berelbeyt. Elden korkup kaldık hazır. Bu imne deyt. Men uşunu kılsam imne deyt de böyle korkup anan keyin ısrapka girip ket otağız da. Elden korkup girip ket otağız. Elden imne deyt iken, soybay koydu deyt iken, berbey koydu deyt iken. Men onday kıla albayım deyt. Barıp aytkandar uçurlar bolup atar. Uşunday taksirler köp bolsun arabızda. Jakşılıkka baştoğuçu insanlar köp bolsun tuğanda. Bul jakşılıkka bir eşik açıp atat da tuğanda. Çevi duh gerek eken, adamda erk gerek eken. Adam Kuday Taala'dan ümit kılış gerek eken da. Ya Allah'ım sen kabul kıl. Elder düşünet anan keyin. Oşolarga düşünük berdip, jakşılık işti başlay verişimiz gerek eken. Mına uşuntip tuğanda. Mına uqqandan keyin biz bardığımız görgönden keyin, faydalangandan keyin anan rahmat deyt ekенбиз da. Oğu çeyin aytpayбыз. Mına uşul hazır, mına uşunu faydalangandan keyin gözümüz açılat. Jaan çaçında başımızga iş düşkөндө, oşo joldan ötkөндө, gözümüz açılat, rahmat oşogo deybiz. Ana arkasında iyigilik var eken tuğanda. Her bir jakşılıktın arkasında Kuday kaalasa iyigilik var. Mına bul ben uşunday bir nersege kıyasladım, her bir nersenin sürötü var tuğanda. Bul hurmat taksir uy bülösü menen çındığında öte biyikte jüröt eken. Allah razı olsun. Kuday Taala uşunday lakapты berет eken бүрkütköçü. Sebep бүрküt öte biyikte jüröt eken da. Emne üçün? Pasta жүрсө tuğanda. Бүрküttü kargadagı başka nerseler çımçıp tepkilep jüdötüp yet eken da. Ödö çıkıp geçse hiçbir nerse jetpeyt eken. Kuday kaalasa ödöley ber hurmat taksir. Ошондой жакшылыктарды эшигин ача бер. Эл журтка кызмат кылууну Кудай Таалам сизге насип эткен болсун. Ушу жакшылык иштер кабыл болсун. Мына ушулга башчы болгон, ушуга салымын кошкон адамдардын баардыгына рахмат. Өкмөт экебизге рахмат. Дин менен саясат бирге болуп кеткен болсо, ошо жерде ийгилик бар тугандар. Динди бөлүп таштабашыбыз керек экен эч качан. Сооп ишти бөлүп таштабашыбыз керек экен. Элди бир буштумга түйгөн болсок, ошо жерде ынтымакчылык бар экен, ошо жерде береке бар экен. Биз деле ушуга чыкырабыз тугандар. Allah razı olsun. Bütünde kılgan işinizlerdi Kuday Taalam kabul kılsın. Assalamu aleykum. Rahmat. Andan keyinki sözdü şu cemaat aksakallarına versek. Aksakallar. Mengdu aka baştan. Ya Allah'ım. Hazır dağındır bağırdık. Jakşılıklarda aytı öttü. Hurmatın yaşagan jakşılıklarına doğrudan nelmiden en baldan. Şunday jakşı balları töröp eldin kamın oyluğun adam, oşol adam. Misalga men başıman ötüp atat. Ja baldarıma aytam. Ben tünderin ipravına tükürdüm. Balan bir beşak tokaş yatıp kötüge tarat koydu. Bundan şey. Kol çiğbe tanımı deyip. O zaman sen kiriğinde hayır sadaka verip kal. Ölgünden keyin kal. Belege emderi var. Hazırkı pensiyonuna katar, hazırkı bergenden miner. O şu dünyada o şunun demesini görürsünüz, rakatını görürsünüz. Onu görüp düşünmeye yürü. Rahmat aksakal. Buna bağırına ayet öttü. Buna evde kişileri hazırkı, üçülü öldür. Bu hurmatka rahmat çünkü. Bağır yolun jasa, bağır yolun görgün. Buna yerten buna savga biliyorsunuz. Kazak atar geçse buna ol.
Ana duğan ilişkisi görüp alıp bırakmaz diye çünkü falan çalışsa koydum ona. O sonun çoğu kişiye geçip durar. Atenesine geçip durar. O miyine mesela? Yetmese yerini kavul kılsın. Şunanki illa bizim elde yurtta şunda yaşlılıklar boluversin. O miyine. Ya Surnaka söyle aytırgan sözler var mı? Söyleme Aksakal. Ha, Hataka. Bizden Hurmat Hacımız жақсы işler жасады. Doğru kaldı. Bana sakası. Bizden tuğanları baldardan tuğanları olғанда kamında 20 koy söyletti de bu la. 20 koy söyletti. Böyle keminde 100'de janagындай sebep keletiler. Uşularda жоқ болып, жоғалтылатығында мына баштап бердіғда ана қараса Hurmat ошолор кеткен расходты анака бала соопчулукту жасап койду да эң жакшы иштер болду. Эми Hurmat жана бүркүттөп айтып атам, бүркүттөй эле да Кудай кааласа биздин мечиттеги жамааттын көбөйүшүнө да ушул Hurmat мээниети чоң. Кудай кааласа. Эми мына жакшы иштер башталды, ушул иште убакыт кетели деп айтат элек. Мына туугандар турабыз, адам болгондон кийин бияка барыш бар. Ошол үчүн ушул ишти уланта берелик. Кажасында да ушундай кылып жакшы иштер жасаган. Ошол күнү үйүнөн даам таппагыла деп башка күндөр жасап. Ошолдай иштерге бара берелик туугандар. Hurmat sizге рахмат. Каласаңыз менен амал болуңуз. Алла эң незиси Аллах разы болсун. Морaka havası katarı sizlerdir. Onlar düşünce vaat versin, iş kıl vaat versin. Şababı. Baldarga deysin. Akam benim cegenim çatkan jeler cayını olup, cayın. Mavcu olduğunu ışıktır, o bu işleri götürsün. Allah Teala sağlık deysin. Varız tınç bulalım, gelgenlerde. Vardınız baktın orada. O mi? Aksakallar söz var mı? Evet, ağalarına hem söz vergiler. Assalamu aleyküm. Tuğanlar. Bana şu yerde yeğenimde bayatan beri kılgan mehnetlerini aytып, kılgan sevaplarını aytып, şunçalık darajasını birin götürüp kılgan sizlerge çoğun rahmat. Şu kılgan jakşılığın bilgen sizlerge çoğun rahmat. El bilsin, özün emes, el bilsin. Buna Kudayım berip, buna aksakalların var jakşı sözlerini aytып, imamlar gelip jakşı sözlerini aytып, kançalık sevap tavlat, kançalık sevap berilet, şuların bärini aytып. Bu işe arılaşkanlar Hurmat Ağacı, Mamat Ağacı akası, Hazırlı Ağacı, Mamatsa Şoruk deposu var, arz memleki. Atını açsa, kutunun atını açsa, kutusuyunu öttegende, her birinin atını aytıp koyun jakşı olur. Bir yolu Hurmat'ı götürüydün. Şöyle canında bunu akalarından götürüp koyun. Unutup kalsalar, menen surasalar aytıp. Baldar. Bana al eldin rahmattan alış, alkışın alış, ona öyle. Aydın'da, gördün mü? Şunca elde durup sizlerin bu vardı. Burada imamlar gelip, Karaburda'dan gelip oturmuşlar, vardı ayıklatışlar. Bul degen, apanardın, atanardın, yolu oldu. Ayça etmese barının ondan gelivermey. Onlardan gele degen, geldi, apanardın, atanardın giyinki soğukların, tiyetuğan pata soğukların. Öyle tekensinger. Ana yüzüngör jarık bunu. Aysa aytmasa 19-20 koysa yılkın emet çekti. Uşul ayılga, uşul ödüngü tuğulgan yerine şunday nersilerdi jardan bulsak, bunun soğuğu öte çok nersi. Şöyle için soğuk dep, uşul iştiği otasına, sizlerin iyi bile orada tilçilik esençilik var. Zamançılık bol olsun. Şu el menen el bolup, el menen katar bolup yürgönler, daima Allah'ım sizlerge nasip kılsın. Sizler de çoğulup oturgan, barınardı iyi bile orada tilçilik esençilik olsun. Untumakçılık olsun barınardı. Untumağınlardı bu dayım koya vermesin. Memleketi üstünçük olsun. Memleketi başkarganlarına ınsap versin. Şıkba versin. Şunlara savur versin. Elimiz doyulasın. Bu da kalasa onalıp ketemiz barlığı. Bu dayım gödü tüz bolsa barlığı şu elimiz kapatırmak çoğunlarımızı koldasak yakşı iştegenlerdi.
özümüzdün baldarını koldasak, yaxşı iştegенlerdi. Oşentip özümüzden özümüz yaxşı olup ketemiz. Biz dagı şu kaynımızın jildигин ötkөрүп atабыз. Негизи бул ыксыз чыгымдар боюнча өкмөт деле, айылдын имамдары бир канча жолу аракет кылып жүргүзүп атты эле, бирок биз ошого жетише албай атканбыз. Мына бүгүн ошол максатта биздин ушу урматажы кайныбыз бул жерде деле оңойго турган жок. Бул ишти аткаруу. Сүйлөштүк, маслихатта баа керкилери туура көрөт экен, туура көрбөйт экен, эленне дейт, калкынды дейт, антет, мынтет деген маселелер баары коюлду. Бирок баардыгы биригип ушул чечимге келип ушуну туура таптык. Негизи мына аксакалыбыз айтып кетти. Жылдыкты өткөргөндө канчалаган койлор союлуп, канчалаган себептер келип, ал койду акелген киши кайра өзү жеп, аны бирөө союп, кыйналып, кандай менеттер болуп атты. Эми мына ушул нерсенин ордуна ушул үй бүлө биригип, мына ушул табытты, жууганын, тиги нарестен бүт жакшы нерселерин жасап берди. Өлөк жамааттар деле будан кийин ушундай бираздан иш кылып берсе, биздин элдерибиз жакшы өнүгөт деп имам айтып кетти. Ошого эле барсак, эми биз деле будан кийин бөлөк айылдан келдик, биз деле баарыбыз элибизге түшүндүрөбүз. Мындай кылды, мындай ушундай түшүндүрүү иштери жүрсө жакшы болот деп эсептейм. Урматтуу жамаат, урматтуу бир туугандар, Чокен, Мамат, Файзылда, урмат, эжелер, сиздерге Кудай Таалам узак өмүр чың ден соолук берсин. Тилеген максаттарына жеткирсин, өңөрдү насип этсин. Кылган ушул иштериңерге Кудай Таалам рахматысын жаадырып, сабабын ушу өтүп кеткен Дору акама, Назыр жеңеме, чоң ата, чоң энелерге насип эткен болсун. Кудай Таалам алардын да акыретин абад кылып, жаннатынан жай берип, өз коргоосуна алсын. Шуну тилейбиз. Силерге чоң рахмат. Бул ишти аткарыш, муну уюштуруш, орозо айткандай, тууган арасында маслихат кылып ушул ишке барыш эң чоң иш. Экинчи туугандар. Мен сиздерди бир нерсеге чакырып кетет элем да. Мына ушул садаканы берип, ушул неме болуп, көптөгөн чыгым жоюлбаса дагы чыгым кылды баары. Ошончо чыгым кетип калды. Согумдун чыгымы, аштын, көчтүн чыгымы кетти. Бирок пайда жагына кетти да. Жалпы элдин пайдасына. Бул мына жерде басып жүргөнүбүз ылайып эспесек, бул дүйнөдөн өтүп кеткенибизге Алла Таалам сабабын берип, садаканын пайдасын берип атат. Бул жагын туура түшүнсөк. Экинчи ыксыз чыгымды жою эмес, чогумдаганда туура чыгымдасак, мисалы үчүн. Ошон үчүн баардыгыңыздарды чакырат элем. Ушундай иштерде бираздан болсо дагы чыгарып, 5-6 биригиппи. Мына мисалы үчүн бир пример айтайын. Жөн эле айылга очуруттан улак келет, улак берип атабыз. Ошого деле 100 000 сом чыгым кетет. Ошонун бир 20 000 сомун камитип, ушундай кылып койсок, тойлорду берип атабыз. Ошодон бир ушундай чыгымдарды алып туруп ортолукка мындай кылсак, фондтой кылып, мындай жылдыктарды өткөрсөк, майракаларды өткөрсөк, одон алсак, ушундай алып бир ишти, ушу пайдалуу иштерди тирүүгүбүзгө да, көзөткөнүбүзгө да пайдасы тийген иштерди аткарсак, биздин көп эле көйгөйлөр чечилип калат экен. Ушуга чакырып, ушуга үндөйм. Экинчи, ушу тууган уруктар ушуну колго алсак, бул мына бир көрүнүп калган бойдон бул урмат муну алып айтпай койсо да болот эле. Мына айтып, ушуну фактически болгон ишти ушундай кылалы деп улантып кетсек. Жаштардан да сүйлөтүп коелу, жаштар. Ким? Ташы кел. Ассаламу алейкум, бир туугандар. Бүгүн урмат ажы мына жерде ушу Дорбогон балдары, уулдары, кыздары аябагандай жакшы иш жасадыңыздар. Биздин айылда будан 2 жыл башта ушундай ыксыз чыгымдарды кыскартуу боюнча райондун талабын аткарабыз деп бир канча чоң иштарды өтүп, айтылып, бирок ошол жерде бир чечимдерди кабыл алып, анан кийин ошол чечимдерге кайтып өзүбүз каршы болгон мезгилдер болгон да. Ошол учурларда ушул урмат ажыбыз ушунчалык аракет кылып, бирок ушундай ордуна тура албай, күйүп-пышып айткан сөздөрү азыр эсимде келип атат да. Бирок кимдин башына ушундай иш келсе, ошого эрк керек экен да. Бизде эл көрсүн, анан кийин куру намыс деген ушунчалык дилибизге ушунчалык сиңип кетиптир да. Ушундай дин алымдарынан, ушундай шарияттын жолун сурап туруп, анан барып туруп эле биз башка жолго кирип кете беребиз да. Мына урмат ажыга
аябагандай чоң ыраазычылык билдиребиз. Жасаган соо иштериңиздер ошол абабызга, чоң апабызга түз жетсин. Анан биз жаштар дайым ушул урмат азыны колдойт элек. Мына биздин кичинекей айыл болсок дагы биз ушул жерде 3кө бөлүнүп алабыз. Эмнеге 3кө бөлүнөбүз десек, ийди саяк жетпейт. Ошол бай үйгө батпай калат деген ушундай бир каныбызга сиңип ушундай бөлүнүп калганбызда, ушуну дагы урмат азы биригейли, ушул бөлүнгөн болбойт деп. Ушул мына жаштар ушул демилгени ушул колдоп атышат. Ушул негизинен кайсы жерде болсо ынтымакчылык болсо, ошол жерде ийгилик болот экен. Мына бүгүн тамырларыбыздын айткан сөздөрүн угуп, бардык жерлерге жеткиребиз деп ойлойбуз. Биздин ушул өрөнгө ушул нерсе мына үлгү болду, Кудай кааласа. Мына ар бир пенденин башына бул иш келет. Ушул келгенде ар бирибиз өзүбүздүн эркибиз менен ушул дин жолунда жүргөн адамдарда шарият жолунан чыкпаганга бир аракет кылсак жакшы болмок. Мынакей Жаңытала жамааты чогулуп, аябай жакшы ишти айыл өкмөткө үлгү кылып койдук. Дастан ажы сизге рахмат, Өмүр ажы сиздерге рахмат. Дорбук абанын уул кыздарына, мына молдакаларыбызга рахмат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ыксыз чыгымдарды жоюу боюнча өзүнүн иш планы, иш чарасы мамлекетибизде жүрүп жатат. Биз Каракулжа районунун Карагыз айыл өкмөтүндө дагы ыксыз чыгымдарды жоюу боюнча эл менен жакындан иш алып барып атабыз. Жаңытала айылында Жумагулов Дорбук абабыздын уул кыздары 1 жыл мурун өтүп кеткен өзүнүн енесин жылдыгын өткөрүүдө өкмөт менен бир мамилешип, сыртта калбай жылдык өткөрүү боюнча, ыксыз чыгымдарды жоюу боюнча маслихатты кылып, мына бүгүн жылдыкты өткөрдү. Жылдык өткөрүүдө ушу Жаңытала айылында көп кемчилдиктер бар эле. Ошол көп кемчилдиктерди оңдоп, ата-энесине сооп алуу үчүн биздин Жаңытала айылында Арпа Тектир деген жерибиз бар. Ошол жерде Жаңытала айылынын жайканасы, ошол жайканага чыгууда жол маселеси өтө оор эле. Дорбук абабыздын уул кыздары мына ошол жерди погрузчик менен сүздүрүп, 40 рейс шагылды төктүрүп, ошол элди навесте отурсун деп устолдорду койдуруп, чоң соопчулук иш кылды. Бул биринчиси. Экинчи, бул ошо табыт маселесин келтирип, Жаңытала айылына ел үчүн ушу табытты жасап койду. Андан кийинкиси ушул Жаңытала айылында жакшылык, жамандык болот экен деп, бул жерге ушу эң негизги пайдалана турган нержавейка ушу чай кайнатуучу самоварларды жасатты. Андан кийин ушу мечитке электр энергиясын мындан мурункуларын дагы, мындан кийинкилерин дагы ушу Дорбук абабыздын уул кыздары төлөйбүз деген Жаңытала элине ачыктан ачык айтты. Андан кийин ушу кыш мезгилинде ушу мечитибиз абдан суу келе, кышкы отопленияларын, ысык суу, муздак суу киргизип бере турган максаттарды коюп атышат. Эми Кыргыз элинде билет 1 жылдыкты өткөрүү үчүн көптөгөн чыгым болот. Эми ачыктан ачык айтып кетишим керек. Бул Дорбук абанын балдары, уул кыздары энесинин жылдыгын өткөрүү үчүн 1,5 миллион акча каражатты сооп жагына келтирди. Жаңытала ел үчүн. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен эми не демексин? Биринчиден бардык мактоо Аллах субханаху таала болсун, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям барчаңыз салаваттар болсун. Биздин ушул иш-чараны баштоого апабыз өлгөндө ушундай бир барыбыз ниет кылдык эле, соо апабыз барсын деп, урмат сүйлөп, өзү чогулуп сүйлөшүп, ушу чыгымга бөлөт коюп, чыгымды азайтуу максатында, анан чындыгында той менен бир өлүмдү бөлүптөн ортодо бир нерсе болуп туруш керек экен да. Ошон үчүн шариатка ылайык ушул нерсени кылайлы десек, эгер ушундай бир чечим чыгарып, өз ара келишим, кеңешип ушул ишти баштадык. Көптөгөн бир азыр эми баягы садаканын жакшы үрүндөн ачык бергени бар экенин, мындан сырткары баягы айтылбагандай көп жакшы нерселерди жасадык. Ушунун баары элге үлгү болуп калсын деп.
kim bir жақсы ишти баштап аны калгандар адамдар улантып келе турган болсо аны соопчулукка бара берет. Ошону бир жакшы ниет менен атабыз менен апабызга чоң нерсе сооптор барсын деген ниеттен кылышты. Урматта дагы акаларыма да баарына Алла разы болсун, тугандар баары колдошту. Албетте бир ортодо бир кичине бир каршычылыктар да болду. Эми бир жакшы ишти башташ кыйын экен. Ошону дуа кылып Алладан Алланын жардамы үстүн иштей кылдык иншаллах.